Аш содасы ар бир үйдө бар эч түгөнбөс кошулмалардын бири. Бул албетте азил сөз. Болгону сиз аны колдонууну билбей жаткан чыгарсыз. Достор, бул роликтен кийин содаңыз түгөнө баштайт. Кызык болуп жатса, алгач сиздерден сураныч иретинде кайрылып кетели. Каналыбызга кошулуп коңгуроону басып коюңуз. Сода күйүктө өтө эффективдүү жардам берет. Ал үчүн күйгөн жериңизди сода менен жууңуз. Биздин ашказаныбыз кислота бөлүп чыгарып турат. Ал көбүрөөк өлчөмдө бөлүнө баштаса, заарына болуп өзүбүздү жаман сезе баштайбыз. Бул учурда стакан сууга 1 чай кашык соданы салып ичсеңиз дароо жардамын берет. Раковинадан суу жакшы кетпей жатса, соданы сууга коюураак чылап куясыз. Артынан дароо уксус куюп, мындай желим оюнчук менен тосуп турасыз. 1-2 мүнөт өткөн соң кайнак суу менен чайкап коесуз. Соданын дагы бир кызыктуу пайдасы, оозуңуз жыттанса, чайкап койсоңуз айрым бир пасталарга караганда мыкты натыйжасын берет. Термостогу жагымсыз жыт мурдуңуздан кетпей жатса, аны да сода менен жууңуз. Карасаңыз жалтырап, ары жагымдуу болуп калат. Бутуңуз жыттанып жатса, кеч жумуштан келгенден кийин бут кийимиңизге сода сээп коюңуз. Жыйынтыгы көңүлүңүзгө толот. Колтуктун колоңсосу айрымдардын негизги көйгөйү. Сиздерге бүгүн экологиялык таза продукцияны сунуштайбыз. Ал соданын жардамында. Колдонуп жаткан каражатыңыздын идишине сода менен сууну аралаштырып сынап көрүңүз. Эми достор, бул лайфхактарды жасап көрүп, натыйжасын комментарийге жазыңыздар. Биз күтөбүз.